Ошто жаңы окуу жылына жаңы мектептер салынууда. Алсак Курманжан-Атка аймактык башкармалыгынын 222-223 кварталында 275 орундуу 2 кабаттуу мектеп салынууда. Мамлекеттик казынадан каржыланып жаткан билим уясында окуучулар үчүн спорттук аянтча, ашкана, жыйындар залы, спорт залы жана жуунуучу бөлмө курулуп, баардык шарттар каралган. Учурда куруу иштеринин 85-90% аткарылып, жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Айларда курулуштун бүтүп пайдаланууга берилет. Негизинен азыркы мезгилде курулушту өзүңүз көрдүңүз. Негизинен курулуштун биринчи, экинчи кабат учебный корпус основной бүтүп, уборка иштери калган баары бүттү. Андан сырткары мына подвальный часть көрүп атасыздар. Бул жерде курулуш азыр краска иштери жүрүп атат. Бул жак негизинен балдар үчүн ашкана болот. Ашкана, актовый зал бул подвальный частьта жайгашкан. Бул жерде кыскасы бул мектепте 275 орун мектепте балдар үчүн баардык шарттар каралган. Спорт зал бар, ал жерде душевой кабиналар бар, баардыгы каралган да. Мындан сырткары мектептердин жетишсиздигин жоюу максатында Жапалак айылындагы Курманжан-Атка мектебине кошумча окуу корпусунун курулушу башталды. Долбоордун сметалык баасы 81 миллион сомдон ашуун бааланып, тендерден 58 миллион сомго утуп алган курулуш компания иш алып барууда. Кошумча окуу корпус 225 орунга ылайыкташып, ашкана жана спорт залы менен курулууда. Иш ушул июль айынын 6-ларында башталды. Кудай кааласа бүгүн жер иштери бүтүп, бетон куяйлы деп жатабыз. Азыр бүгүн бетону кабыл алууга даяр болуп күтүп отурабыз. Курулуш кудай кааласа ушул окуу корпусу ушул жылдын аягына чейин үстүн чатырын жаап даярдап коебуз. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин берген маалыматына ылайык, республикадагы мектеп жетишсиздигин чечүү максатында быйыл социалдык объектилердин титулдук тизмесине 205 билим берүү мекемесинин курулушу киргизилген. Өзгөчө көйгөй бул өлкөдөгү 245 авариялык мектеп, ошондой эле капиталдык оңдоп түздөгө муктаж болгон 498 мектеп бар. Быйыл биринчи жолу социалдык объекттердин титулдук тизмесине 205 билим берүү объектисинин курулушу кирди. Анын ичинен 160 мектеп, 35 бала бакча, 10 спорт залы, бул өткөн жылга салыштырмалуу 128 объектиге көп. Маалыматка ылайык, билим берүү мекемелеринин жетишсиздигин жоюу колго алынып, жаңы мектептер курулат. Мындан сырткары өлкө аймагындагы мектептердин 55% компьютерлер менен камсыздалат. Айымкан Исралкызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.